Эфирибизди улантып жатабыз. Кел чай чилетили долбоору биздин телекөрүүчүлөр эгерде жаңы гана кошулуп жатса, айта кетчү нерсе, биз экинчи бөлүгүбүзгө туш келип, жана коногубуздар менен маек курууга шашылып жатабыз. Анда эмеси сиздерге азыркы учурда конокторубуз менен бирге болсо дагы кичинекей маалымат айтып кетсек болот. Бүгүнкү биздин эфирибизди Руслан Алыбаев Social Brands аттуу жашынакай ушундай багыттын жана долбоордун кош негиздөөчүсү жана ишкер деп айта аламын. Жана жаңыңызда дагы Фатима Молдожасын кызы. Ошол эле жашынакай долбоордун администратору. Кош келиңиздер биринчи кезекте. Анан теледолбоорубуздун аты жөнү Кел чай ичели болгондуктан чайдан алып биздин ушул жашынакай атмосферабызда отуруп борсоктон алып жеп отуруңуздар. Жана азыр болсо биринчи эле кезекте телекөрүүчүлөр менен чогуу таанышып кетүү үчүн Руслан сизден биринчи кезекте кичинекей маалымат уккум келип жатат. Social Brands боюнча. Өзүңүз тууралуу, анан албетте долбоор тууралуу. Мен эми Ат башы районунун кулуну болом өзүм. Анан кийин ошол көптөн бери эле акыркы жылдары ошол кайрымдуулук иш менен алектенип келем. Жеке ишкерчиликтен тышкарычы. Анан бизге бир жакшы бир ушундай Кудайдан десем болот, идея келип калды. Social Brands дүкөнүн ачып, ошол мындай карап көрсө бул биринчи дүкөн экен биздин өлкө боюнчачы. Анан кийин барики биздин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын, кыйналып турмушта жашап аткан адамдардын балдар үйүнөн чыккан ар кандай буюмдар бар, өздөрүнүн колдору менен жазганчы, ошолорду сатып берип, анан аларды баягы жеке ишкерчиликке үйрөтүү максатында ушул долбоор иштелип чыкты да. Муну болсо долбоорду оюма келгенден кийин Дания Кадыркулова деген жакшы айым бар. Мен ошол Дания Кадыркуловага айттым. Ушундай ачпайлыбы, бул эң жакшы долбоор деп эсептейм десем, ал деле кайрымдуулук менен жүрөт да. Андан кийин алектен алда айтты, давайте байке ачалы. Бул эң жакшы долбоор экен деп эле. Анан кийин биз баягы мамлекеттик ушундай ушул сферада бир өкүлдөргө кайрылып көрдүк. Ошондой адамдардын эмесин бере алабы депчи, списогун депчи. Десек эле анан ар кандай тиндей документ керек, мындай документ керек, анан билесиңер го өзүңөр бюрократия деген бар. Анан кийин айттым, мен анда убактым жок деп, жарым жыл күтүш керек. Официалдуу түрдө чындыгында. Эми жарым жыл эмнени күтөсүң? Списогун жарым жыл күтмөк белек. Мен 1,5 жума бар. Мен 1,5 жума дедим, 1,5 жуманын ичинде биз баарын кылып бүтүшүбүз керек десем эле. Анда бул ишке ашыруу мүмкүн эмес эди. Хорошо деп туруп Дания экөөбүз баардык күч эмгегибизди жумшап, өзүбүздүн финансыбызды жумшап туруп 1,5 жуманын ичинде Фатима эже күбө болуп турат. Фатима эже болуп чогуу үчөөбүз бирге ачып салдык да баардыгын. Таң калыштуу. Биринчи кезекте азаматсыздар, чындыгында эле сиздерди карап эле суктануу менен жүрүү керек. Анткени биздин телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу айта кетчү нерсе, Social Brands аттуу чындыгында долбоор ал социалдык дүкөн болуп саналат. Жана ал дүкөндөрдө мүмкүнчүлүгү чектелген, андан тышкары ушул кандайдыр бир начар абалда жашаган үй бүлөлөр дагы өз колдору менен сиздер көрүп жаткандай эле үстөлүнүн үстүндө ушундай жашынакай жасалгылар бар. Алар өз колдору менен жасайт жана ушул эле баа десек болот, ушул эле үй бүлөгө туш болот, ушул эле адамга. Жана айта кетиңизчи Фатима эже, сиздин азыркы учурда ушул жасалгыларды кантип сиздерге туш болот, кандай гана дагы буюмдар бар? Саламатсыздарбы? Менин атым Фатима. Эми бул буюмдарды кандай? Даниянын негизи айтып атпайбы, Руслан айткандай. Ошол кызыбыз 7 жылдан бери алектенет ушу кайрымдуулук мененчи. Анан ошол кыздын табуусу менен биз ушул буюмдарды алып, анан өткөндө биз дагы телевидение чыкканбыз. Ошонун артынан дагы болуп жатат. Жарнамаларды бергенбиз интернет аркылуу, Instagram баракчалары аркылуу бергенбиз. Ошолордун негизинде ошо бизге чалышып, анан келип буюмдарын алып келип жатышат да. Анан бул мындай да ар бир буюмдун өзүнүн тарыхы бар да. Мисалы үчүн бар го Dolce Gabbana, Versace деген сыяктуу брендтерчи. Муну мисалы үчүн карасаңыз, ошондой эле брендтен эле жазылган эле эмелер, буюмдар да. Мисалы үчүн сапаты боюнчачы. Анан ар бирөөнүн өзүнүн тарыхы бар деген себеби, мисалы үчүн муну барики 16 жаштагы кыз, калп айтпаса 16 жаштагы кыз өзүнүн иниси рак болуп ооруйт. Ошол рак илдетине чалдыккандан кийин барики атасы үйдө иштеп, ошо баласынын жанында отуруш керек экен.
анан ошол кыз мондай жакшынакай балдарга, наристелерге керектүү буюмдар жасап, оюнчуктар жасап сатып, ушундан түшкөн каражаттан энесинин дарысына коротот да. Эң сонун. Муну болсо Фатима эже айтып берсин. Бул буюм болсо ушу жарнаманын негизинде келдим деп жаш кыз, 19 жашта кыз. Жогорку окуу жайда окуйт. Контрагын төлөйт экен. Бирок атасы илдетке чалып, бир 10 жылдан бери төшөктө жатат экен да. Анан атасынан акча сурабай, контрагымдын акчасын өзүм төгүшүм керек деп ушундай буюмдар жасайт экен. Мындан башка дагы буюмдар бар. Негизи анын өзү жаңы эле үйрөнчүк болуп атам дейт да, бирок ошондо дагы мындай карасак сапаты сонун азыркы заманбап саркеч буюмдар да, жаштарга көтөргөнгө ылайыктуучу. Ушундай Өзүңүз деле мына карап койсоңуз болот. Келиңиз мага, мен дагы карап телекөрүүчүлөргө көргөзүп кетейин. Караңыздарчы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кичине болсо дагы тарых ушунчалык көңүлдүү болбосо дагы деп айта алам да, биздин жашынакай ушул инсандар жасаган ушу буюмдарды өзүнүн күчтөрү менен, ушунчалык үмүттөрү менен түзүп, анан сатышат да. Биринчи кезекте бул телекөрүүчүлөр үчүн, албетте кыргыз эли үчүн жакшынакай дем болуш керек, жакшынакай багыт болуш керек. Анткени мен азыр ушул оюнчукту карап, мисалы көңүлүм ачылып турат аябай. Албетте, бул жакшы бир иштердин бири. Сиздер дагы социалдык дүкөнгө барып, сөзсүз түрдө ушундай буюмдарды сатып алып, анан өзүңүздүн салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Жана айта кетиңиз, бул дүкөн кайсыл жерде жайгашкан? Толугу менен айта кетсеңиз болот. Албетте, эфирдин алкагында биз бул тууралуу бир нече убакыттары айтып турабыз. Дүкөн өзү ошол именно биздин борборун тандап алдык. Токтогул көчөсү менен Абдырахманов көчөсүнүн кезилишине жайгашкан. Тагыраак айтканда Абдырахманов 137. Бул илгерки барик гастроном Мискүл деген бар болчу. Ошонун имаратында биз ошол аябай көп убакытты алдык ижарага. Ошол ижарага алып, ошонун ичинде анан ушунун баарын жасап чыктык да. Абдрахманов 137 дареги деп айтып кеттик. Же болбосо азыркы учурда Руслан Байкенин же Фатима эженин өздүк баракчасына кирип, сөзсүз түрдө өздөрүнө жазып дагы кайрылсаңыздар болот. Жана азыркы учурда Руслан Байке айтып кетиңизчи, бул өзүңүздүн оюңуз деп айттыңыз, Дания эжеге сунуштадыңыз. Анан менин билишим боюнча чындыгында мамлекет тарабынан официалдуу түрүндө кандайдыр бир ушундай социалдык жактарга ачуу үчүн көп убакыт кетет. Сиз дагы айтып кеттиңиз. Бирок биздин ушул укуктук жагынан дагы өзгөчө ушундай салымдар дагы бар да. Ал тууралуу дагы сиздин ой пикириңиз мага кызык болуп жатат. Эмнеге себептен ушул мамлекет тарабынан дагы кандайдыр бир мындайча айтканда бюджеттин акчалай каражаты жетишпейби? Же дагы башка көйгөйлөр барбы? Сиздин оюңуз кызыктуу. Эми мунун баарын тең айтсак, өтө катуу айтпай эле коеюн. Бардык эле бюрократияга эле келип такалат да. Балки мүмкүн бир нерсеге жетишпей аткандыр, өзү мамлекеттин ошол структураларычы, же убактысы болбой аткандыр, эми биз өзүбүзчө эле мындай эле кайрылып койдук да. Бирок мен ошол бюрократияны өзүм башыма көп өткөрүп калдым да. Анткени жеке ишкерликке алектенгенде бир жактан кагаз алыш керек, бир жактан ар кандай бир иштерди бүтүрүш керек. Баарды келе кичинекей специалистине айтсаң, ал дагы бирөөнө айтат, ошондо тур министрине жеткичекти эле аябай көп убакыт созулат. Андан кийин мен азыркы учурда айтып кетмекчимин, мен ойлойм, биз мамлекеттен жардам сурабастан, биз ошо мамлекетибизге деле бир жакшы бир пайда алып келишибиз керек. Өзүңүздөр жардам берип жатасыздар. Өзүбүз жардам беришибиз керек. Чын айтканда, биз магазин ачылган күнүн эртеси күнү эле бизде ошол Свердлов налог инспекциясынан келип, бизге баарыки милдеттүү түрдө салык салабыз деди. Мен айттым, хорошо, давайте анда эме алалы деп аны оформлетип, уже биз мындай айтканда салык төлөп атабыз. Мамлекетке салык төлөп атабыз. Андан кийин биздин ушул поставщиктер деп коеюн, биздин партнерлор деп коем. Алар болсо, алар менен сүйлөшүп атканда айттым да, мен силерди аябайын депчи, аябайын. Эгер аягыла десеңер, анда мен аясам, силер кайра эле ушул акыбалда кала бересиңер дедим. Эгер кичине жеке ишкерчиликке үйрөткүлө, мындай бир кандайдыр бир көнүгүүлөрдү бергиле десеңер, мен ошону берейин десем, анан кийин булар айтты. Руслан Байке кээ бирөөлөр кишилер, булар болсо Руслан бизди аябагыла, бизди ошол жеке ишкерчиликке үйрөткүлө деп. Анан кийин ошолордун арасынан бир 2-3 адамга эме жасап,
тех задание бердим. Мисалы үчүн бирөө сумканы алып келтирип, биз алып келип алдык окшойт. Кичинекей жанагы наристелер тагына турган кичинекей рюкзак. Анан мен айттым, рюкзак жакшы дедим, бирок мында дордойду толтура дедим. Арзан баада мүмкүн сизден кымбат баада же арзан баада тапса болот, бирок примитив болуп калат. Буга дейин сиз жанагы кечинде отражатель таксаңыз, кечинде фарада күйө турган, светке күйө турган отражатель. Бул да безопасность десем, бак ушу 2 күн, 3 күн ичинде ошону жасап келиптир. Это уже выполнимо, эми тех заданияны аткарып атат да. Анан кийин дагы бир кичинекей 12 жаштагы кыз го эми. Мындай кухняга керектүү ар кандай нерсени туура айтуучу доскалар бар го, ошон досканы жасап келиптир, ар кандай гүлдөр менен. Мен айтам, гүлдөр менен тоже болот, примитив болуп калат, аны өзгөрө албай калышыбыз мүмкүн. Сиз биздин национальный колоритте жасап келиңиз дедим. Ал национальный колоритте жасап келиптир. Эми аны жасаган тоже мындай эме да, башкача, өзгөчө. Ал барике кыргыз салфеткалар бар го, конок тоскондо алабыз го. Салфетканы ошо досканын бетине чаптап, ар кандай бир эмальдар менен, ар кандай бир нерселер менен боеп туруп, лактар менен боеп эткенде сууга эч нерсеге эме болбойт экен да, эрибейт экен. Сонун эмелер экен да, ошон. Биз ошону тик задание берип атабыз. Анан алардын арасынан айтып ба, сиздин сурооңузга жооп берип атам. Руслан дейт, биз дагы Кудай буйрса дейт, ушунда тилегибиз бар дейт. Эгер жакшы иштерибиз болуп кетсе, биз дагы ушунда Кыргызстанга, мамлекетибизге жардам береличи, налог иретинде дейт, налог төлөгүбүз келип атат дейт. Башкасы налогтон качып атса, булар налог төлөйбүз дейт. Албетте. Чындыгында биздин телекөрүүчүлөргө азыр кайрылгым келип жатат. Балким кандайдыр бир телекөрүүчү волонтер катары сиздер менен иштегиси келип жатат же өнөктөштөр катары дагы кандайдыр бир биздин учурдагы брендтер дагы пайда болсо, бизге жазыңыздар же Social Brands Instagram баракчасына Руслан Байкеге, Фатима Эзеге жазып, албетте ал жакта дагы өздүк маек куруп алсаңыздар болот. Азыр болсо биз жагымдуу клип көрүп алалы, андан кийин маегибизди улантмакчыбыз. Гел чайчилители долбоору биз болсо эфирибизди улантып жатабыз. Эгерде сиздерде дагы өзүңүздөрдүн кызыктуу суроолоруңуздар бар болсо, сөзсүз түрдө жазыңыздар. Эмне тууралуу деп ойлоп жатсаңыздар, Social Brands аттуу долбоорунун социалдык дүкөн боюнча жазсаңыздар болот. Албетте бүгүнкү биздин студиябызда ал дүкөндүн кош негиздөөчүсү, ишкери Руслан Байке жана администратору Фатима Эже отурат. Ошондуктан суроолоруңуздарды узатып бизге билдириңиздер. Биз болсо суроолорду талкуулаганга аракеттенебиз. Жана биз түз тышкарыдагы сөз түрдө жакшы маек куруп жатабыз. Руслан Байке, айта кетиңизчи, биринчи кезекте эле башкы эмнеден баштадыңыз? Мен билишим боюнча кайрымдуулук менен жөн гана ушу кичинекей дүкөндөн башталбайт да. Ага чейин кандай кайрымдуулуктар болду? Буга чейин өзүмдүн коомдук кайрымдуулук уюмум бар. Жуманазар Жамиля деген ошол чоң атам менен чоң апам атынан коюлган уюм да. Анан кийин мунун эң биринчи тушоо ачуу ажемин ошол дачасында жана самолет кулады эле, ошондо баштаганбыз. Аябай көп, чын айтканда, коомчулук деле билет, аябай көп жардам бергенбиз, колубуздан келишинче. Баардык чет мамлекеттен дагы биздин ошо мекендештерибизден дагы баардык эмелердин баарын, жардамдын баарын сураганбыз, алар да беришкен, ошо биз аркылуучу. Андан кийин андан бери эле көп эле жардам берип келатабыз. Карыял үйүнө жана Абаяда жайгашкан. Анан кийин мындай частный эмеде жардам берип атабыз, кыйналып турган турмушта ошол үй бүлөлөргөчү. Андан кийин муну эми чын айта кетсем, эфирден бул Social Brands дагы бир катуу бир мотивационный эмеси бул. Мен былтыркы болгон мен жөнүндө окуя болуп калды. Аны деле ошол башка телеканалдарга да айтып бергем. Эмне деген окуя? Мен ошол жумушка келатып эле аябай катуу, мен негизи өзүмдү аябай иштейм да. Анан кийин ошентип жүрүп эле, анан кийин как раз жумушум ошол Токтогул Советский, ошол жумушума лестницаны көтөрүлүп баратып эле, анан жыгылып калдым. Ошо эки бутум аябай катуу ооруп, жакшы база албай, анан кийин ар кайсы эмелерге, врачтарга бардым, докторлорго. Алардын деле жакшы тыянак чыккан жок. Анан үйдө жатып алып, бир жарым ай үйдө жаттым. Үйдө жатып, ошол мындай кичинекей балада жөргөлөп, басып, жаңыдан басканды үйрөнүп, анан жатып алып, анан ойлондум да, мен эгер мен ушинтип ооруп жатайын, мен айыгып кетем депчи, өзүм мотивация берип атам да. Анан кийин башкалар болсо, тубаса төрөлүп калганда булар кандай кылат?
булар өмүр бою ошол психологический ошондой нерсе менен жашаш керек. Анан алар кантип ошол эмеден чыгыш керек. Эми алар баягы кээ бирөөлөр бар өзүңөрдөр көчөлөрдө же болбосо бир мечиттерде ушундай коляскада отуруп кайрым сурашат да. Кайрым сураган ага кайрымдуулук берип баарыке акча берсем болот, бирок эртеси күнү кайра эле ошондой эме илдетке ошондой эле ошол абалга түшүп атат. Алардын ишин жок дегенде бир кичинекей түрткү берсең, мүмкүн бир кичинекей бир ишти алып кетсе деле, ал деле өздөрүнө пайдалуу дейм да, өздөрү менен өздөрү акча бар экен. Эмеде оруста бар го, не надо не давай рыбу депчи. Лучше дай удочку, пусть он учится ловить рыбу депчи. Ошондо биз ошо удочканы берип атабыз азыр Фатима эже менен Дания болчу. Анан кийин ошондон кел аткан эме болчу. Анан бир ортодо бир жакшы бир өзүмө керектүү бир жакшы бир иштерди кыла алышым керек, ошондон кийин кылам деген ошол эме болчу да. Анан ошондо эмес келип жетти окшойт, учуручу ар бир нерсенин өзүнүн учуру бар го. Азамат, сиз албетте биринчи кезекте эле кайрымдуулуктан баштаганыңыздагы дегеле ушул деңгээлге жеткениңиздерге чоң рахмат. Телекөрүүчүлөргө айта кетели, сөзсүз түрдө биз бир нече убакыттардан кийин маегибизди улантабыз. Программанын өнөктөшү Локомотив спорт комплекси. Social Brands аттуу кош негиздөөчүсү ушул долбоордун албетте жана ишкери, администратору бүгүнкү биздин студиябызда отурат. Албетте 0508 400 номерине өздүк суроолорду дагы узатсаңыздар болот. Азыр болсо биз маегибизди уланта берели. Фатима эже биринчи кезекте сизге суроо жаралып жатат. Кантип эле Руслан Байкеңер экөөңүздөр чогуу табышып, чогуу иштешип калдыңар, ал жакта да администратор катары болуп? Аллахым бекер кошпойт дейт экен, бекер жолуктурбайт дейт экен. Мен үй маселеси боюнча жолугуп калдым Руслангачы, үй издеп. Таанышып калып эле, ошо боюнча эле экөөбүздүн жылдызыбыз келишти окшойт. Тил табышып кеттик. Андан кийин эле мага келип жардам кылыңыз, менен иштешиңиз деди. Аны деп, мейли бекер үйдө жатканда эмне деп. Руслан менен иштешип калдым. Ошо анан ушул долбоорду ишке ашыралы дедик. Ошол менен иштештик. Сизди дароо эле кызыктырды бул долбоор? Ооба, эми баягы адам болгондон кийин баштан далай нерселер өтөт экен. Кайрымдуулук деген жакшы экен, негизи садака деген жакшы. 70 баледен сактайт да садака. Анан мындай ойлонуп көрсөк, адамга пайдаң тийгизген жакшы да. Анан негизи кандай адамга ушундай социалдык жактан аз камсыз болгон, социалдык жактан аксаган, мүмкүнчүлүгү чектелген дегенде эми баягы буту колу эле Алла Тааламдын артынан ушундай чектелип калган болбосо эле акыл эси ордунда ой күлүк дегендей ой менен жасаса болот да. Ошондой мааниде биз анан элдерди чогултуп, караштырып таап ачтык да ушу дүкөндү. Анан эми Аллахым өзү колдоп эле ошо ишибиз алдыга жылып кетсин деген эле ойдобуз, максаттабыз. Ушу бекер жаралбайбыз да. Жаралган күндө дагы ошо пайдабыз тийсе адамдаргачы. Албетте биз бири-бирибизге жардам бербесек, ким жардам бермек эле? Жалгыз адам токой болбойт да. Эл болбойт ошондой да. Жардам берип бири-бирибизге эриш аркак иштешпесек. Ошо анан Руслан менен ошо берки Дания деп айтып атпайбыз, ошо кызыбыз менен алдыда дагы көп максаттарыбыз бар негизи. Бул эле бир эле дүкөн менен чектелип калбай, ушу жыл аягына чейин аракет кылсак деп ойлоп атабыз. Бир 3-түү, 4-түү дагы ошо башка аймактарда ашсак. Дагы ушул суроо боюнча бизге 5096 номер менен аяктаган абонент жазыптыр. Региондо филиалдары барбы? Эгерде бар болсо кантип тапсак болот деген суроо келиптир. Ошо жок, азырынча ошо ойлонуп атабыз да, ошону ачсак депчи. Бул дүкөнүбүздү алдыга жылдырып алсак, анан аракет кылып атабыз. Эми ойлор бар ошол. Чынында эле башында эле биз ойлогонбуз. Жыл аягына чейин 1-3-4 аймактарга 3-4 дүкөн ачсак депчи. Болот буюрса. Ал эми пендемдин оозунда Аллахым кулаганда дейт да. Балким жыл аягына чейин аракет кылсак
болот буюрса сөзсүз түрдө биз маалымат дагы беребиз. күбө болуп жүрөлү э. Ооба. Жана Руслан байке, сиз менен дагы маек курганда айтып кеттиңиз, алдыда Фатима эже дагы ондогон пландар бар деп. Сизден дагы кандай долбоорлорду күтөбүз? Биз азыр ушул Social Brands дүкөнүнүн алкагында эстафета добрых дел деп азыр ачып атабыз. Баарыки эртерээк ошол биз менен иштешкен адамдар эртерээк жардам берели, эртерээк ошол продукцияларын сатып, аларды бир жакшы мотивация берип, ошол именно бир ушул жылдын аягына чейин Фатима эже айтып кетти, бир 3-4 дүкөн ачсак, Кудай берсе, андан кийин андан тышкарыда бир 5 адамга жардам берели деп атабыз, өзүнүн кичинекей мини производствосун ачкангачы. Анан ачып, ал продукцияларын уже биз эми баягы Евразис болгондой, ошол Евразистин алкагында бардык мамлекеттерге жиберсекпи деген бир жакшы пландар иштелип чыкты азыркы учурда. Анан ошол эстафета добрых дел дегенге бардык жеке ишкерлерди, баарыки чоң-чоң Кыргызстандын мен-менден компанияларын чакырып кетмекчимин. Ал эстафета добрых дел деген кандай, бул бир компания келип ал өзүнүн акчасына, каражатына 20 000 сомдон өйдө продукцияларын биздин магазинден ал продукциядан алгандан кийин ал 80% тилерге которулат. Ошол поставщиктердин немесинечи, эсебинечи. Ошо менен алар баарык өздөрүнө уже дары-дармегине болобу, же болбосо үй тиричилигине болобу уже кичине көбүрөөк акча боло баштайт да. Аларда мотивация пайда болот. Анан алардагы баарык мотивация пайда болгондон кийин алар мүмкүн деп атабыз да, биз ошол алар менен да жакшы иш алып баратабыз да. Мүмкүн аларда бир ошо кичинекей мекеме ачса, аларда ушундай эле болгон адамдарды кайра жумушка алса деп атабыз да. Ошондо биз ошону тармактатып кетсек деп атабыз да. Ал жумушка алат, ал адамдар кайра алар өсөт. Алар кичинекей бир мекеме ачса, алар кайра тармактатып ошону и мамлекетибизге да жардам беребиз, и социальный жагындагы бардыгын жагынан камтып кетсек, биз мындай Кыргызстандын өнүгүшүнө канча бир 0,01% болсо да бир кошумча кошобуз деген ойдобуз да. Ошон үчүн ошол сиздердин да бир өнөктөш жагынан жардам берсеңиздер, биз ошол эстафета добрых делди Кудай берсе ошо 15 марттан баштап баштайлы деп атабыз. Эң сонун албетте биз дагы өнөктөштөр катары жардам беребиз сөзсүз түрдө. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы кайрылгым келип жатат. Караңыздарчы. Кандайдыр бир ушундай кызыктуу буюм болсо дагы биринчи кезекте social brands деп жөн эле аталган жок да, бренд деген сөз дагы бул жакта бар. Ошондуктан сапатын дагы өзүңүздөр байкап, биринчи кезекте, экинчи кезекте булардын жазалышын, жана үчүнчү кезекте бул сиздердин дагы өздүк салымыңар болот. Фатима эже туура айтып кетпеди, садака тууралуу, жана албетте кичинекей эле бир дарак сөзсүз түрдө токойду чындыгында эле жаратпайт. Ошондуктан сиздер дагы өзүңүздөрдүн салымыңарды кошуп, же болбосо дүкөнгө барып өзүңүздөр ушундай жакшынакай буюмдарды сатып алсаңыздар болот, же өнөктөштөр катары, жада калса волонтер катары дагы кошулсак болот, Айтып кетиңизчи, ушул биздин телекөрүүчүлөр дагы азыр бир суроо келди. Волонтер катары сиздерге кандай дагы жардам көрсөтсө болот деген суроолор. Кишилер же болбосо кызматкерлер керекпи? Мен волонтер жагынан чындыгында айтканда азыр Кудай буйрса жарнаманы кененирээк кылыш керек да. Биз азыр чоң типографиядан листовкаларды чыгартып атабыз, буклеттерди чыгартып атабыз, визиткаларды Кудай буйрса заказ берип атабыз. Анан ошолордун баардыгын элге жеткириш үчүн жанагы биздин чоң-чоң соода борборлорунда туруп, ошолорду таратып берсе деп атабыз да. Ошондо да ал жагынан да ар бир адам колунан келген жардам берсе эле биз көп көрсө көл болот дейт го. Ошондо баарыбыз чогуп бир чоң бир ийгиликтерге жетишебиз деген ойдобуз да. Андан кийин волонтер жагынан дагы бизде астында Кудай буйрса долбоор турат, бир 2 жуманын ичинде биз бүтүп калабыз. Ал жакта чоң производственный рекламная компания ачып атабыз. Ал жакта дагы баарыки ушундай майып адамдарды, мүмкүнчүлүгү чектен адамдардын баарын кабыл алабыз жумушка. Анын ичинде рекламада производство болот, андан кийин ар кандай сувенирный продукцияны. Алар кызматкерлер катары өздөрү барып ал жакта иштей алышат. Ал жакта иштеп, кадимкидей эле айлык маяны алып, кадимкидей ошо айлык маянасынан соцфондко налогко төлөнүп, полноценная рабочая сила деп алабыз. Өздөрүнүн жанын багышат ал. Жанын багышат, өздөрүнүн да мотивация болот да. Анан биз эч качан
барын айтып атабыз. Биз эч качан силердин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды деп эсептебейбиз. Анткени силердин бир жагыңарда мүмкүнчүлүгү чектелген болбосо, экинчи жагыңар жакшы эме болушу мүмкүн, калыптанышы мүмкүн. Мисалы үчүн туурабы, көзү көрбөсө кулагы жакшы угат. Же болбосо коляскада отуруп калса, колу буту иштейт. Андан кийин биз реклама жагынан айтып кеткенде, көбүнчө объемдуу букваларда сувенирный продукциялар жасаганда анын баарын клейтетиш керек, отуруш керек. Мындай дени сау адам ал өзү эле жумуш таба алат. Тийлери болсо, мисалы үчүн отуруп ошол нерсени жасаса, мүмкүн өздөрүнө баягы жакшы бир психологический жагынан вдохновение алабы деп атабыз да. Жакшы. Биздин ошондуктан жакшынакай долбоорлор дагы алдыда көп экен деп айта аламын. Азыр телекөрүүчүлөргө айта кетели, сөзсүз түрдө сиздер дагы ойлонуп, бул маалыматтын баарын сиңиргиче биз музыкалык чыгармасына өтүп, анан кайрадан маегибизди улантабыз. Эфирибизди уланта берели. Азыр бир суроону окуп кетейин. Биздин кийинки телекөрүүчүбүздөн өзүңөр жаныңарды кантип багасыңар деген дагы суроо келиптир. Чындыгында биздин телекөрүүчүлөрдү да кызыктырып жатат да, кайрымдуулук менен эле жүрө берсин деген ойлор дагы. Ошондуктан өздүк жеке ишиңер тууралуу дагы айтып кетсеңиз болот, Руслан байке. Эми биз жеке ишкерчилик болгондон кийин биз ар тармакта иш алып барабыз. Бирөөсү жанагы юридикалык жактан услугу предоставляем. 24 саат. Бул дагы бир Кыргызстанда бул биринчи долбоор десем болот, ушундай. Эгер мисалы үчүн сиз бизге кайрылган болсоңуз, сиз мисалы үчүн бизге айына $50 же $100 абонентская плата төлөйсүз. Күндүн ар бир любой убагында чала берсеңер болот. Түнкү саат 2-де чалсаңар болот, түнкү саат 3-те чалсаңар болот. Биз ошо силерге барып жардам беребиз да. Муну менен гана чектелбейсиз, кыскача айтып кете бериңиз өзүңүздүн ишиңиз тууралуу. Ошол, андан кийин андан чыкара жарнаманы кылабыз. Жанагы тышкы жарнамалардын баардык түрлөрүн кылабыз. Андан чыкары экспорт, импорттен да мен да иштеп коебуз. Азаматсыздар. Анан ар кандай консультационный услуги, маркетинг услуги, дизайнерский эмелер жасайбыз. Дизайн проекттер менен дагы болот, элдер үйлөрдүн дизайн проекттерин жасайбыз да. Биринчи кезекте Руслан байке, Фатима эже, айта кетпедимби, башында гана сиздер менен суктанып эле отуруш керек деп. Анткени биринчи кезекте жакшылык кылуу дагы биздин коомубузга, дегеле элибизге жана дүйнө жүзүнө эле бул чоң салым деп айта аламын да. Сиздерге терең таазим, ыраазычылык, ушул койгон пландарыңыз, ушул эле долбоорлоруңуз ишке ашып жүрө берсин. Өзүңүздөрдүн дагы кыялдарыңыздар орундалсын. Жана эфирибиздин аяктаганына бир нече убакыттар калды. Ошондуктан сиздерден дагы кандайдыр бир биздин элибизге мотивация дагы сөздөрүн окугум келип жатат. Эркин микрофон. Биринчи кезекте Руслан байке сизге, анан Фатима эжеге. Эң биринчи кыргыз элиме кааларым бул ден соолук. Ошол ден соолук болсо баардык нерсе баарын иш жүзүнө орундатсаңар болот. Андан кийин максатка жетиш үчүн албетте бул өзүңөрдүн мындай так койгон максатыңар болуш керек. Ага кылган аракетиңер болуш керек. Ошол максат болгон 1% 1% болот. Калган 99% бул аракеттен да. Аракет кылсаңар баардык нерсенин баары болот. Андан кийин ыйманды бекем сактагыла, ыйманыңар терең болсун, адамгерчилик сапаттан эч качан жанбагыла. Анан атине бир туугандарга жазган мамилеңер жакшы болсо, ал дагы кандайдыр бир да түрткү болот да. Ар дайым мен баардык иштин баарын айтып жүрөм мен. Карасаңыздар деле болот өзүңөр менин иштеримден. Ар бир ашкан ишинде мен ата-энемден батасын алып, ата-энеме лента кестирип андан кийин баштайм да. Бул ошону мен кыргыздын жакшы салты катары өзүмө кабыл алгам да. Ошол андан кийин баардык ошол Кыргызстанда тынччылык болсун, токчулук болсун. Жакшы. Ар кандай нерселерден алыс болсун. Фатима эже, кыскача сизден дагы бир нече сөздөр. Не дейин? Баарыбызга эле эң биринчи ден соолук каалайлы. Эл журту заман болсун. Аллахым ушу мусулман пенделерибиздин баарысын жанакы аламатта болуп жаткан кырсыктардан сактасын. Ишибиз ийгиликтүү болсун. Силердин ишиңерге ийгилик каалайбыз. Ушундай элдин ишинден чыгып жаткан долбоорлорду алып чыксаңар, элге маалымат берсеңер,
силердин ишиңерге, биздин да ишибизге жакшы кошумча болот эле. Чоң рахмат, сиздер дагы өзүңүздөрдүн убактыңарды бөлүп бизге дагы келип бергениңиздерге. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Social Brands кош негиздөөчүсү, ишкери жана администратору келип бизге жашынакай маек куруп кетти. Ошондуктан азыркы акыркы сөздөрдүн чогуу натыйжасында айта кетчү нерсе, эң негизгиси адамгерчилик сапатынан эч таанбаңыздар. Ошондуктан Social Brands аттуу ушундай жашынакай долбооруна өзүңүздөр дагы салым кошуп, ошол эле социалдык дүкөнүнө барып, сиздер дагы кандайдыр бир буюм сатып алсаңыздар, бул дегеле коомго, албетте ошол эле адамдарга сөз түрдө эң чоң салым болмокчу. Эгерде мүмкүнчүлүк ал жерге баруу мүмкүнчүлүгү жок болсо, сөз түрдө Instagram баракчасына кирип, Руслан байкеге, Фатима эжеге жазып, кызматкерлер катары, волонтерлор катары, же болбосо нөктөштөр катары дагы кошулсаңыздар болот. Жана Кел чай ичели теледолбоору сиздер менен болду. Мен алып баруучусу Сезим Имамадыева жакшы маек курганга сөз түрдө аракеттендим. Жана биздин конокторубузга кантип чай болгондон кийин сиздерди белектерсиз кетирбейбиз. Кичинекей болсо дагы биздин телеканалыбыздын атынан сиздерге белек, бизди эстеп, чай ичип, сөзсүз түрдө чай болбосо дагы башка бир сусундукту коюп ичип ойлонуп туруңуздар, Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кел чай ичели теледолбоору болду. Алдыда сиздерди дагы ондогон кызыктуу нерселер күтүп жатат. Дүйшөмбүдөн жума күнүнө чейин жөн гана сиздер гана үчүн биз иштейбиз. Жана түз эфир эртең мененки 8-ден 10-го чейин болот. Кел чай ичели теледолбоору Сезим Имамадыева кайрадан көрүшкөнчө.